13-сентябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ноокаттын Кулатов айыл аймагынын эли менен жолугуп, жергиликтүүлөргө өлкө аймагында аткарылып жаткан маанилүү жумуштар, коррупция, кылмыштуу топторго каршы күрөш тууралуу маалымат берди. Жашоочулар таза суу, мектеп, тез жардам унаасы, жол жана башка социалдык маанидеги маселелерди чечип берүүсүн суранды. Жеринде УКМК башчысы бул көйгөйлөрдү чечип берүүнү тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Ал эми тез жардам унаасын жана Кулатов айыл өкмөтүндөгү мектептин имаратын куруп берүүгө көмөктөшөрүн билдирди. Бүгүн Ноокат районунда 3 жерде жолугушууларды өткөзөбүз. Элдер менен жолугуп, элдердин көйгөйлөрүн угуп, мамлекетибизде болуп аткан ар түрдүү жумуштар боюнча силерге бир аз болсо маалыматтарды берип кетейин. Себеби биз өзүбүзчө иштеп, эл журт өзүнчө бөлүнүп калбаш керек. Сөзсүз түрдө биз силерди аралап, жеткизип турушубуз керек. Бул деген урматтуу президентибиздин bir күнгө жүргүзүп аткан саясаттын негизги бөлүгү ушул. Жасаган жумушуңарды толук менен элге жеткизип, эл менен баарлашып, элдин көйгөйүн угуп, жана ошол көйгөйлөрдү чечүүгө багыт алынсын деген тапшырмалар коюп отурат. Ошол президентибиздин тапшырмасынын негизинде келдим мен да сиздерге урматтуу ноокаттык туугандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эми биз бир эле күн менен же бир эле жыл менен, биринчи жыл менен жашап аткан жерибиз жок. Заманыбыз кандай эле, кандай адамдар бизди келип башкарды, кандай болуп жашадык, азыр кандай болуп жашап атабыз, муну баарын көрүп атасыздар. Көрүп атасыздар. Кудай буюрса, ошол мамлекеттик саясаттын жана башында айтып өткөндөй негизги багыты дагы ушу элдин турмушунун өзгөрүшү. Эл турмушунун өзгөрүшү. Элдин турмушу өзгөрбөсө, эл ыраазы болбосо, элдин жашоо турмушуна кайсыл бир жактан биздин пайдабыз тийбесе, анда бийликте отуруунун дагы эч кандай кажети жок. Муну өзүбүз дагы жакшы сезебиз, өзүбүз дагы жакшы билебиз. Себеби биз ошол бүгүнкү бийлик башына урматтуу Садыр Рожоевич менен чогуу жөн эле келип калган жерибиз жок. Ушуга чейин көптөгөн кыйынчылыктарды өттүк. Эл арасында жүрдүк, элдин арасында чыккан адамдарбыз. Ар дайым ошол жогору жактагы чоңдордун баласы болуп төрөлүп, чоңдордун баласы болуп окуп, чоңдордун баласы болуп башкарып калган жерибиз жок. Биз Садыр Рожоевич дагы, мына мен дагы айрыкча башка кызматкерлердин көпчүлүгү ушу эл арасынан чыккан адамдарбыз. Эми мамлекетибизде бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан жумуштар боюнча бир-эки ооз айта кетейин. Урматтуу эл журт, мамлекетибизде азыр бардык күч аракетибизди ушул элдин жашоо турмушуна кайсыл бир деңгээлде бир пайдабыз тийсе экен деген аракет. Эми көптөгөн проблемалар көбөйүп кеткен. Мына 34 жылдан бери эгемендүүлүктө жашасак, 34 жылдан бери аз-аздан чечилип келгенде ушул проблемалар. Бүгүнкү күндө элдин турмушу башкача болду. Андай болгон жок. Тетирисинче 34 жылдан бери проблемалар топтола берди. Жолубуз да, мектебибиз дагы, садигибиз дагы, жана башкабыз дагы топтолуп отуруп, мына 3 жолу мамлекетибизде чоң төңкөрүштөр болду. Элдин нааразычылыктары жаралды. Эми ошондой болбош үчүн тез аранын ичинде ушул проблемаларды чечишибиз керек. Бирок баары бир убакыт керек экен да, баары бир убакыт керек экен. Бул жөндөн эле бир адам келип сүф деп койсо эле баары чечилип калбайт экен. Убакыт керек экен. Анын үчүн ошол чечүү ыкмаларын ойлоп табышыбыз керек экен. Анын үчүн ошол чече турган финансыны иштеп табышыбыз керек экен. Жана ошолорду тапкан финансыны дагы алып келип орнотуш үчүн дагы убакыт керек экен да. Мына Ош Разаков жолу боюнча, Ош Баткен Разаков жолу боюнча эң негизги проблема ушул Ноокат районунда калып кеткен. 3 жерден чоң проблема калып кеткен, 2 чоң көпүрө калып кеткен. Жана ошолор жасалбай, ондогон жылдардан бери элди кыйынчылык турмушка салып келген. Аны ошону чечүү үчүн былтыр президентибиз тапшырманы койду эле. Мен өзүм 3 жолу келип эл менен жолугушуп кеттим. Элик менен жолукпай келип карап текшерип кеткен дагы 2 жолу келип кеттим. Ошонун негизинде мына быйыл бүтүрдүк. Азыр эми толук бүтүрдүк. Ош Разаков жолунун
Бардык тилкелер бүттү. Оштон чыгып аткан гана жери калды 7 километр. Анын да 4 километри бүтүп, азыр 3 километр калды. Аны буйрса, ушул октябрь айынын аягына чейин аны да бүтүрөбүз. Ошону менен эми Ош Разаков жолу толук бойдо мына эми гана толук кандуу бүттү деп айтсак болот. Так. Азыр мына Көкжарда жолукканда ошол жерде бир аксакалыбыз айтып атат. Экрандан айтып атат да. Ушул Ноокаттын жолу деп бүт республикага таанылдыгы эле, Ноокаттын жолу деп бүт республика боюнча деп айтылып калды эле. Эми ушул көйгөйдөн арылдык деп. Ошол саат чынында 10 жылдар кыйналдыңыздар. Биз келгенден кийин деле мына 2-3 жыл кыйналып жүрдүңүздөр. Мына 2 жылдан бери проблеманы бүтүрдүк. Андан сырткары эми быйылкы жылы эле, урматтуу туугандар, мамлекетибизде 1000 километрден ашык жолду бүтүрдүк. Бул өтө көп нерсе. Айтканга оңой эле, оозуга салса 1000 деп айтып коесуң, бирок 1000 километрди бүтүрүш деген, силердики бул жер бүткөн. Болгону 27 километр. Ойлосоңуздар, 1000 километрдин 27-сине бүтүрүп алганда бул жерден биз кубанып атабыз. Калган республика боюнча канчалаган жолдор курулуп атат. Канчалаган жерлерде ушулар оңолуп атат. Буга чейин мындай рекордду эч качан коюп жасаган эмеспиз. Буга чейин мына бизге чейинки бийликтегилер 200-300 километр, 400 километр, 500ге жетпей жасап атышкан. Биз келип аракет кылып 400, 500, 600ге чейин чыгарганбыз. Бирок 1000ге жеткен эмеспиз да. Мына быйыл Кудай калса жетти. Демек мамлекетибиздин көптөгөн жерлеринде, ушу Ноокатка окшоп эле көптөгөн жерлерибизде жолдорубуз өзгөрдү, оңолду. Элдин жашоо турмушуна пайдасы тийди. Эми муну биз баскындатпастан, кийинки жылдан баштап мындан да көбүрөөк жасайбыз. Эми кийинки жылдан баштап айыл араларына кире баштайбыз. Айылдагы жолдорубузду оңдой баштайбыз. Инфраструктураларды түзө баштайбыз. Суусун, жолун, мектебин, садигинен бери элге жашоо тиричилигине шарттарды түзөбүз. Бул биздин милдетибиз. Аган Кудайга шүгүр, Кудайыбыз Алла Таалам ушундай бир мүмкүнчүлүк берип, күч-кубат бергенде жараша, ошолорду жасаш үчүн мамлекетте финансы дагы пайда болду. Акча пайда болду. Акча болбосо кайдан эми сөз менен келип сүйлөй беребиз, билесиздер. Тили менен будай кууруган саясатчылар көп саясатчылар. Кече күнү президентибиз айткандай, тилиң менен Лондондун көчөлөрүн шүгүрүп жүрөсүн, а ушу садигиңди жакшылап жасап койбойсуң деп бирөөнү уруштукту кече. Көрдүңөрбү? Эмеден көрсөңөр керек силердер. Ошонусуңардай тили менен сүйлөп, тили менен тимеле томкор ойду оңкор салгандар мындан көп. Так, бирок ошол кылган айткан сөзү менен кылган иши бири-бирине дал келбестен, элди 30 жылдан бери баш айланып жүргөн саясатчылар бүгүн да калды. Биз ошолорго окшобошубуз керек да. Айттыкпы, жасашыбыз керек. Ошо элдин турмушун оңдошубуз керек. Анан кийин жанагы калп эле шайлоолордун алдында же бир депутат болоюн дегенде, же президент болоюн дегенде келип ушул элдиге баягы жакшы сүйлөгөндөр көп. Эми биз жакшы сүйлөй албайбыз, бирок Кудай кааласа президентибиз айткандай, жакшы сүйлөбөгөн менен жакшы иштейбиз. Элге пайдабыз келтиребиз. Андан сырткары мына жерлердеги аз проблемалар. Урматтуу туугандар. Баягы айткандай проблема көп. Ушул силердин айылыңарда, ушул жерде Ноокаттын арасындагы мектептердин проблемалары биз 2 жылда чечип түшүбүз керек. Проблема мектеп болбош керек. Жаман мектептердин баардыгы бузулуп, ордуна жаңысы курулуш керек, же жетпеген мектептер дополнительно курулуш керек. Мына ошону азыр биз мына президентибиздин ыйгарым укуктуу өкүлүнө тапшырманы коюп атабыз. Облус боюнча баардык мектептерди бир сырадан дагы карап чыккыла. Эми Кудайга шүгүр, бала чакабыз төрөлүп атат. Жылдан жылга биздин мамлекетибизге 200 миңден ашык адам кошулуп атат. 200 миң адам кошулуп атат жылдан жылга. Так, биз жылдан жылга көбөйүп кеттик. Азыр мына 7,5 миллион болуп калдык ушачы. Ошолордун баардыгына, ошол 200 миң адамга мектеп куруп беришибиз керек, садик куруп беришибиз керек, жол, иш, жана башкалар бар жасап беришибиз керек. Ушул биздин милдетибиз, ошону биз сезип турабыз.
Ошондон анча-мынча проблемалар болсо, жанагы сразу эле интернетке чыгып, биз мындай болуп кеттик дебестен, жергиликтүү бийликке кайрылгыла. Акимдерге кайрылгыла. Мына акимдерди дагы азыр мындай орусча айтканда строго катуу кармап калды. Мурдагыдай баягы эркиндик жок эч кимде. Анан сырткары тартип боюнча, урматтуу эл журт, кайсы жерде болбосун, аксакалдарыбыз, урматтуу аксакалдарыбыз отурат, аталарыбыз отурат, көптөгөн жылдар өмүр бою ушул мамлекет кызматта иштегениңер бар, ошолор менен иштеп келип атасыңар, ошолорду сезгениңер, билгениңер бар. Мына тартип болмоюнча эч качан ийгиликке жетпейбиз. Муну биринчи сезишибиз керек да. Биринчи тартипти киргизишибиз керек. Тартипти өзүбүздөн башташыбыз керек. Бул жакта жашы карысын укпай отурса, карысы жашына орун бербей отурса, же болбосо бири-бирибиз менен ызы-чуу болуп талашып тартышып, бийлик эл укпаса, эл бийликти укпаса, анан кийин көчөдө баягы тартипсиздер көбөйүп, көрүнгөн бири-бирине муштугун көрсөтүп отурса, анда кайдагы өсүп өнүгүү болушу мүмкүн? Өсүп өнүгүш болушу мүмкүн эмес. Ошондон биринчи кезекте биздин алдыбызга президентибиз койгон тапшырма моундай болду. Мамлекетте тартипти орнотойлу. Айрыкча мына көчөдөгү жанагы тартипсиз жүргөн балдарды тартипке салайлы, мыйзамдын чегинде. Булар кимдер? Ошо тартипсиз жүргөн балдардын көпчүлүгү даже бийлик селесине чейин жетип калышты. Кээ аким болуп кетти, мэр болуп кетти, губернатор болуп кетишти, министрликке чейин жетип кетишти. Өздөрүн жана топтоп алып, 20-дан 30-дан 50-дөн 100-дөн балдар топтоп алып, көрүнгөндү коркутуп, күчү менен, же айбаты менен ушинтип элдин жүрөк суусун ала башташты. Бул бир эле Ноокатта эмес, бир эле шаар районунда эмес, республика жүзүндө болуп кетти. Чын айтыш керек, мына Ысык көлгө эч ким кире албай калды. Ошол жердеги бандиттер кирген адамдардын баардыгын, ошол жердеги иштеген адамдардын баардыгын коркутуп, бирөө бир магазин сала албайт, бирөө бир бизнес кыла албайт, баардыгынан ошолордон акчаларын алып, коркутуп, үркүтүп турушту баарын. Мына ушундай акыбалга жетип калдык. Ал эми мунун баардыгын бийлик органдары менен кошо жасай башташты. Бийликте отургандар ошолорду колдойт, бийликте отургандар ошолор менен чай ичет, бийликте отургандар ошолордун заказын аткарып отурат. Мына ушуларды тартипке салуу үчүн биздин акыркы 3-4 жылдык убактыбыз кетти. Өтө кыйын болду, оор болду. Кээ бирине түшүндүрдүк, кээ бирине башка жакка түшүндүрдүк. Акыры баардыгын мыйзамга алып келип салдык. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде, урматтуу туугандар, эч кандай баягы булардын тили менен сүйлөйүн, булардын тили менен айтканда, вор закон деген жок. Эч кандай положение смотрящий, бандит, черный дегендер болбош керек. Жок алар. Кескин түрдө алардын биз жок кылууга мыйзам негизинде багытталдык. Жана биз аларды жок кылдык. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде баары ачык айкын, эркин, эч ким элдерди эч ким кыспайт. Бизнесмендерди, мына предпринимательдерди бирөө жарым келип коркутуп үркүтүп атпайт. Же болбосо топ-топ болуп көчөлөрдө мен чорлоймун деп 2-3 машина менен даңгылдатып аяка бияка чапкылап жүрө албайт. Андайлар болсо баардык кайрадан мыйзам чегинде тартипке салабыз. Мына ушуну биринчи тартипке келтирдик. Баардыгын мыйзамды уга турган кылдык. Чын айтыш керек, ошол мындан 2 жыл мурун мага бир министр ыйлап келди. Айнет кече мага дейт бир бандиттердин чоңу чалып, видео вызов менен чалдырып ала койсо беле ошол экен дейт. Прям айтып атат дейт мага. Эртең муну кылбасаң, бала чагаңды карайсың, башканы карайсың, көрөсүң азабын тартасың деп коркутту. Мен иштебей эле коеюн, зайра жазып кетип калайын деп ыйлап келиптир магачы. Мен ошондо айткам, токтоп тур, коркпо сен. Сен коркпо, сен мына мен сени караймын деп жүрүп акыры ошол бандиттердин баарына жок кылдым. Ушу мен мунун баардыгын айтып бере албайм силерге, мунун баардыгын алдындачы.
Бирок мен bir чекеси bir 10 секундта айтып атам да, эмне иш болгон? Ушуга чейин чыгып калышкан. Кайсы партия өтүш керек, кайсы ким депутат болуш керек, ким кайсы должностька отуруш керек, мына ушуларга чейин чече башташкан. Эми андайлар жок. Жок болгондо дагы ушундай жок болду. Бүгүнкү күндө биздин ушул чөлкөмдө эми мындай кээде мен мактанып айтып беремин, бирок ушундай экендигин өзүңүздөр да билесиздер. Ушул чөлкөмдө мына биздин жакын комшуларда жана башкаларда СНГ мамлекеттеринде бир гана бизде бүгүнкү күндө кылмыштуу уюшкан кылмыштуу топ жок. Бир гана биздин мамлекетте жок. Так, башка жактарда эми алар өздөрү билсе, өздөрү саясат өздөрү. Ошондуктан ушул тартипти келтирүү үчүн көптөгөн жумуштар болду. Муну деле өзүңүздөр сезип атсаңыздар керек, билип атсаңыздар керек. Ноокатта деле баягы бандиттер жок болуп кетсе керек, Баягы кыйын болуп жүргөндөр, баягы 5-6 болуп жүрүп, кыйын болгондор жок болуп кетсе керек. Же дагы деле жүрө турган болсо, могул жерде начальник турат. Начальник эркеңиз айтып коюңузчу элдин алдында. Мен эле айта берсем, мына булар унчукка отура бербесин. Бизде Ноокат районунда кылмыштуу топ барбы, жок? Жок болду. Толук койду. Микрофонго айтып коюң, микрофон бергенче айтыңыз. Коркпой айтыңыз багы болгон нерсени. Эл ыкында. Биздин Ноокат районунда бүгүнкү күндө Ноокат районунун аймагында эч кандай уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү же уюшкан кылмыштуу топ жок. Жок. Мындан ары болбойт да. Болбойт. Эгерде кайсы бир жерде бандиттер чыга турган болсо, кимдик бирөөнү коркута турган болсо, мурдагыдай, ой, мен арыз жазсам, кийин мени коркутуп булар башка кылып жүрбөсүн дебегиле. Кайрылгыла, мына укук коргоо органдарына кайрылгыла. Милицияларга кайрылгыла, органы безопасности, ГКМга кайрылгыла. Эч кимди кордоп зорлобойт. Буга биз жол бербейбиз. Кудай кааласа. Мындан ары баарыбыз эркин менен жүрүшүбүз керек. Рахмат сизге. Эми экинчи бир маселе бар ушул жерде, бирок биз аны менен иштеп атабыз. Мен азыр эле кыска айтып өттүм. Бул жерде силерге подробныйраак айтып берейин. Бул экинчи бир чоң көйгөй бар. Эмне үчүн биз жакшы жашашыбыз керек? Мунун дагы бир чоң проблемасы бул коррупцияга каршы күрөш. Коррупция болгон жерде эч качан жакшы жашай албайбыз. Канча акча таппа, канча акчаны алып келип берме, же болбосо канчалаган финансыны таап алып келип ошол жолго салба, эгерде ошол жерде коррупция болсо, ал өзүнүн пайдасын, эффектүүлүгүн бербейт экен. Туугандар. Ошондуктан биз коррупцияга каршы күрөштү мындан ары да күчөтөбүз. Президентибиз тапшырманы койгон. Силер билесиздер. Мен аскердик адаммын, погон тагынып жүргөн адаммын. Президенти койгон тапшырманы толугу менен 100% аткарууга милдеттүүмүн. Жана мен ошону аткарам. Бул деген президентибиз биздин алдыбызга мамлекеттик биринчи кезекте мамлекеттик кызматкерлердин арасында коррупцияны толук бойдон жоюу. Эмесе мурдалары кандай эди? Мурдалары мамлекет акча бөлүп берсе, мына ушундай бир жолду жасады. Ал акчанын жарымын өзү жеп алчу, кайсы бир бөлүгүн мамлекеттик кызматкерге берчү, взятка же пара деп туруп, дагы башка кылып отуруп, же жол бүтпөйт, же иш бүтпөйт, же башка болуп талкаланып калып кете берчү. Ама азыр андай эмес. Ар бир бөлүнгөн акчанын артынан мына биз баягы лупаны карагандай кылып карап отурабыз. Берилген акча, ошол мектепке берилген акча, эгерде сапатсыз мектеп курулса, туура эмес мектеп курулса, же болбосо берилген акчадан ашыкча курулуп кетсе, же берилген акча жетпей кала турган болсо, ошону курган адамдар дагы, жана ошону көзөмөлдөгөн адамдар дагы жооп берет. Ошондо гана мамлекеттин акчасы төгүлбөй, чачылбай, баягы көрүнгөн талап кетпей, жакшынакай кылып өз ордуна коюп келе жатабыз. Мына ушул тартипке алып келип атабыз. Буга деле карабай, көптөгөн адамдар
мамлекет кызматкерлер эми адамдын напсиси жаман да билесиздер да. Напси деген бул өтө жаман нерсе да. Напсиси жаман адамдар баягы аягынан урдай коет, биягынан урдай коет, бирөөдөн взятка ала коет, же болбосо дагы башка бир нерсе кыла коет, ушинтип аракеттерди кылып атышат. Бирок ошолор укмуш азайды азырчы. Эмне үчүн? Себеби былтырдан бери мынанга чейин биз коррупция менен күрөшүп келгенде күрөшө беребиз, алар болсо колго түшөт, штрафын төлөйт, кайра чыгат, кайра ушул ишти улантып атты да. Ушуларды жок кылыш үчүн быйылкы жылы 21 январдан баштап мамлекетибиздин мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизди. Ал өзгөртүүлөрдүн негизинде мурда кандай эле? Мурда эгерде коррупциялык иштерге барса, взятка алса, же башка кылса, ошол мен тергөө менен кызматташат биринчиден, экинчиден жанагы ошо кылган кылмыштын мойнуна алат. Анан кийин ушу кетирген зыяндардын ордун толтурат. Анан сотко барат да, сотто штраф менен чыгып кетет. Мына бүттү. Ал уже коррупционер болбой калды болуп калып атат да. Эми андай эмес. Эми тергөө менен кызматташса дагы, кылган кылмыштын мойнуна алса дагы, ошол келтирилген зыянды ордуна койсо дагы, сөзсүз түрдө мыйзамдын чегинде кылган ошол кылмышына каралган түрмөнүн мөөнөтүнүн жарымын сөзсүз түрдө түрмөдө өткөзөт. Сөзсүз түрдө. Бул азыр взятка менен түшкөн кызматкерлер, азыр баягы коррупциялык кылмыштар менен түшкөндөр ойлоп атат, биз эптеп чыгып кетебиз. Эч ким чыгып кетпейт. Мына мен өзүм карап турам. Кылмыш менен түштүңбү? Коррупция менен түштүң, болду. Сөзсүз түрмөнү барып, сүтүмөн көрүп чыгасың. Мурда чыгып кетпейт. Ошондуктан бала чакаларыбыз бар иштеп аткан, кызматкерлерибиз бар, тууган уруктарыбыз бар. Баарына айтышыбыз керек. Ой, эл журт, туугандар, давайте коррупция кылбагыла. Балам, иштей алсаң, таза иштесең иште. Таза иштей албасаң, балам, чыгып кет депчи. Чыгып кет, балам. Таза иштей албайсыңбы, чыгып кет, элди да кыйнаба, өзүңдү да кыйнаба, бала чакаңды, эл журт бизди да кыйнабагын деп балдарга айтыш керек. Иштеп аткандар. Ал эми ага карабастан жок деп эле умтулуп эле коррупцияга бара берсе, биз жазасын күчөттүк. Мындан ары. Жазасын күчөттүк. Мына ушуну менен биз эмнеге максатка жетишип атабыз? Мамлекеттин акчасын талап тоноого жол бербейбиз деп атабыз. Эмне үчүн? Себеби ошол мамлекет акчасы талап тонолбосо элге пайдасы тиет. Элдин көбүрөөк иштери бүтөт, көбүрөөк жолдору бүтөт, мектептер бүтөт, айлыктары көтөрүлөт, пенсиялары көтөрүлөт, элдин жыгачылыгы болот. Анан эми мурда билесиздер дагы бир маселе бар. Ошол приватизация боюнча көптөгөн мурдагы эми бийликте болуп өткөн, эми аны баардык адамдарды айтып отурбайм. Көптөгөн мурдагы бийликтегилердин тушунда мамлекеттик байлыктарды талап тоноп алышкан. Муну ушуга ээ болуп калгандар болсо туура түшүнгүлө меничи. Мамлекеттик байлар кимдир бирөө 4 сотук жерге жетпей атат. А кимдир бирөөлөр 400 гектар жерди ээлеп алып отурат. Кимдир бирөө бир кичинекей бир 2 машиналык, 4 машиналык мойка сала албай отурат. А кимдир бирөө автобазаларды 2 гектар, 5 гектар, 15 гектар автобазаларды ээлеп отурат. Ушулардын баардыгы туура эмес жүргөн саясаттан болгон. То есть элдин пешине тери менен тапкан эмесин жанагы байлыктарын 100% эл болсо ошону бир 5% бөлүп алган. 95%биз оозубуз ачып калып кеткенбиз. Себеби ошондой шарттар түзүп берген ошол маалда. Ошолорду колдон келишинче, мүмкүнчүлүк болушунча биз артка кайтарып атабыз. Артка кайтарып, мамлекетти кайтарып атабыз. Туура эмес приватизация болгондорду, же болбосо приватизация кылып алып туруп, туура эмес багытта иштеткендерди баардыгын артка кайтарып, мамлекетти кайтарып атабыз. Ошонун негизинде эле бүгүнкү күндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тарабынан, урматтуу туугандар, мына быйыл эми жакында биз отчетун чыгарабыз. Бирок азыркы күнгө чейин 6 айлык отчетубузду чыгарганда 200 миллиард саат
200 миллиард сомдук имуществону артка кайтарып коюп. Жерлерди жана башкаларды. Мен ойлойм, жылдын аягына чейин бул 300гө чейин жетип калышы мүмкүн даже. Ушунча байлыкты, ушунча нерсени жөндөн эле бирөөлөр алып кетип калган. Эми арасында туура иштегендер да бар. Ошол приватизация кылып алып, ошолорго завод, фабрика куруп, же болбосо иштетип, элге иш таап берип иштегендер да бар. Бирок алар өтө аз да, өтө аз. Өтө эле аз, алар 1%ге да жетпейт. 99% алып жерлерди участок кылып сатышкан. Кантип участок кылып сатат, эгерде ошол автобазага бардыгыбыздын эмгегибиз бар. Ал бир адам алды дагы, мына Жалал Абадта бир автобазаны алыптыр. Ошол маалда 5000 рубль. 5000 рубль. Азыр эми ошол участок кылып сатам деген жерди биз кармап алып калып, мамлекетке кайра өткүзүп бердик. А ошол жерге азыр миңдеген адамдарга үйлөр салынып атат. Миңдеген адамдар. Бир адам кармап турган жер. Көрдүңөрбү? Бул дагы тартип. Бул дагы ошо коррупцияга каршы күрөштүн бир багыттары. Ошон үчүн дагы бир айтайын, коррупцияга каршы күрөштү биз улантабыз, мындан ары дагы. Коррупционерлерге, элдин мүлкүн талаптангандарга, элди мамлекеттик саясатка каршы чыгып, ошол бүгүнкү күндөгү жүргүзүлүп аткан коррупциялык элементтерге каршы жүргүзүлүп аткан иштерге каршы чыккандардын бардыгына дагы бир жолу жанагыдай эскертүү иретин айтып коеюн. Мамлекеттин мыйзамдарынан, мамлекеттин ушундай катаал мыйзамдарынан качып кутула албайсыңар. Эч ким силерге жардам бербейт. Мурдагыдай крыша болуп, менин жээним бар, менин тагам бар, менин абам бар, менин жердешим бар деген жок азыр. Мына коррупционерлерди биз кармап атабыз, мага бир адам чала албайт. Бир адам мага звонок кыла албайт. Ушуга жардам берип койчу деп. Кыла албайт, себеби алар билет. Алар билет. Мен бардык мыйзам чегинде жасаймын. Эгерде бирөө жарым ошо чала турган болсо, анда анын иши иш хуже болот. Мына ошон үчүн биз коррупцияга каршы күрөштү мындан ары улантабыз. Чын айтыш керек, бул жерде деле анча баягы биздин кызматкерлердин арасында да коррупционерлер бар экенин да белгилеп айтып коеюн. Муну ойлобогула, биздикилер бардыгы таптаса, анан бардыгын кылгандарды башкаларды. Жок, биздин арабызда дагы. Биздин арабызда дагы ошол коррупция кылышып, биздин атыбызды сатып, өзү бийлигинен колдонуп, же болбосо мүмкүнчүлүгүнөн колдонуп коррупция кылгандар бар. Аларга дагы биз катаал шарттарды коюп, аларды да жоопко тартып атабыз. Азыр эле мына бирөө каралып атат, кече күнү эле бирөөдөн мен атымды сатып көптөгөн жерлерге баргандар бар да. Кече эле свежий бирөөсүн кармадык. Даже мен атымды сатып ушул барып, мына биз председательге апарып беришибиз керек, председательге күтүп турат, председатель үйүндө карап отурат деп ушунчалык жаман сөздөрдөн бери айтып туруп акча алгандар. Мына мен эл алдында ар дайым айтып келем. Өзүмдүн кызматкерлеримди айтып келем, алдында айтып келем. Ачык айкын, урматтуу эл журт, эч кандай ошондой нерселерге ишенбегиле. Мен жанымда жүргөн адамдарды эч ким эч кандай коррупцияга илешпейт. Илеше турган болсо, биз президенттин алдына жооп беребиз. Эгерде мен коррупцияга илешсем, мен президенттин алдына жооп берем. Урматтуу туугандар, мына ушул тартиптерди биз элге азыр алып келип атабыз, мыйзамдарды, то есть мамлекетибизде ушундай тартипти орнотойлу деген оюбуз бар. Мен ойлойм, бул жаман эмес. Бул жаман эмес, көпчүлүк элге жагат, эл журтубузга жагат, эл журтубуз таза иштегендер болсо, элге ошо пайдасы тийсе, жыргалчылык артып турса, элге болгону ошол пайдасы. Ал эми, конечно, жакпагандар бар, ошо коррупционерлердин тууган уруктары бар, бандиттердин тууган уруктары бар, бардыгы мындай жама көргөндөр бар. Мына мен эле өзүмдү эле ушуну жок кылып салабыз деп канчалаган аракеттер болушту. Канчалаган аракеттер болду. Президентибиздин атайы өзүнүн указы менен, секрет указы менен маган атайын охраналарды бөлүп берди. Ушуну карагыла, ушу башка болбосун депчи. Канчалаган аракеттерди кылышты. Ошондуктан биз бирок буга чыдайбыз. Чыдайбыз, аягына чыгарабыз.
Ал эми жетишкендиктерибиз боюнча мен бир эки эле сөз айтайын, аны өзүңүздөр көрүп билип турасыздар. Былтыркы жылкы биздин, то есть биздин бийликке келген маалдагы бюджетибиз 250 миллиард сомдун тегерегинде. 250 миллиард сом. Так. Эми дагы бир бул жакта тамашасы бар. Ушу мына баягы күйүп ушуп баягы бир айтып атпайм. Ошолорду кылган ишибиздин негизинде эмдиги жылкыга азыр биз 700 миллиардтан 1 триллионго чыгайын деп атабыз. Мына мамлекеттин байлыгынын кайтарылышы ушул. Мамлекеттин байыганы ушул. Мамлекеттин байыганын эсебинен көрүп атасыздар, биздин куралдуу күчтөрүбүздөгү мүмкүнчүлүктөрдү караңыздар. Мамлекеттин башка органдарынын мисалы мен бир эле нерсени айтайын. Улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин республика боюнча ар бир район шаарларында, облустарында бардыгында жанагы центральный штаб-квартирабыз кошкондо жаңы имараттар салынып чыкты. Мунун бардыгы развал болуп кеткен, жок болуп кеткен. Мына мамлекет жетишкендиги, мамлекеттин күчү. Азыр мен ушул улуттук коопсуздук мамлекет комитетинде иштеп атам. Биз бир 100дөн ашык имарат салдык өзүбүзгө, ошо мамлекеттик комитетке. Эми эртең кайсы бир убакта мен бул кызматтан кетем. Бирок ошо имараттардын бардыгы мамлекеттик күчү катары жакынкы бир 50-60 жылга иштей берет. Кудай кааласа. Иштей берет. Келечектеги жумуштарыбыз боюнча бир эки эле болсо да айтып коеюн, урматтуу туугандар. Келечекте ошол урматтуу президентибиздин дагы ою, тилеги, үмүтү, кылган ишинин бардык аракети ушу элдин жыргалчылыгы. Бизде башка ой жок. Байып кетейин, бул жерге үй салып алайын, тиги жерге үй салып алайын, тиги бизнести көтөрөйүн, же мындай кылайын деген ой жок бизде. Бизде бир гана ой. Мамлекетибиздеги, элибиздеги жашаган элдин жыргалчылыгы. Мына президентибиз анын бардыгын да экранга чыгып же башка чыгып айта бербейт. Бизде мындай алиги узкий круг деп коет, 5-6 адам чогултуп алып ар дайым ушуну айтып отурат. Ар дайым безилдеп айтып отурат. Балдар, туугандар, мына көрүп атасыңар, моундай болбойлу. Тигил тиякта качып жүрөт, бул буякта качып жүрөт, тигил тигинтип камакта отурат. Тигил болсо монтип элге кошула албай жүрөт. Биз ушундай болбойлу. Келгиле иштейли. Элдин жыргалчылыгын иштей берейличи. Кудай кааласа, эл муну билет. Эл баасын берет деп сиздерге ишенип ушу аракетин кылып атат. Ошондуктан мен ойлоймун, урматтуу президентибиздин ой тилектерине колдоп, кубаттап турасыздар деген ойдомун. Ушу президентибиздин кылып аткан бүгүнкү саясатына ар бириңиздер бир жардам берип туруңуздар. Бузукулар көп, бузукулар арабызда деле жүрөт. Ушу тайып жыгыла калса экен, чалынып кетсе экен, ушу баракан үстүнө баса калайын деген байлап отургандар бар. Бизде айтып койгон түштү, байлап отурат депчи. Ушу байлап отургандарга жол бербегиле. Байлатпагыла ошолорду. Ошолордун акылына келсин. Ушул нерселерди айтуу менен мен өзүмдүн бүгүнкү сиздердин алдыңыздардагы жолугушуумду сөзүмдү бүтөйүн деп атамын. Сиздерге рахмат, ушу келип жолугушканыңыздарга рахмат. Мындан ары дагы ушу эл аралап, элге, журтка жасап аткан жумуштарыбызды түшүндүрүп айтып турабыз деген ойдомун. Конечно, проблемалар дагы айтам, проблема көп, бирок чече баштайбыз. Эми бир элге дагы сөз берейли, дагы сүйлөсүн, кандай? Вообще подушаюсь. Айта турган бир суроо бар экен, мүмкүнчүлүк берелик. Айтыңыздар. Мен жазып алам, айтыңыздар. Мен бир ай болду. Ана бүгүн ушул орунда 12 августта паспорт тапшырдым элге. Şu karışıya dedim, şu karışıya bu, karışıya resmi. Siz hemen Mezun pasportlar 360 soru kullandım. Demesine su kasaya saldım, kimtasa resmi desem kimtasa yok dedi. Bu karışıya bu mu dedim, şu memleketin demesi geçiyor. O şurada karışılarla görüşmemiz gerek. Yer ki burada. Atatürk aytar. Komitette bağlar oturasın, yazgıla bağlar.
Ақсақал менен сүйлөшүңүз, давай. Kaskasına benim aldığından sumkağı saldım. Ama sen bisikletten aldım. Benim giyin de bisikletten elinde kızlar kutu kadar. Эмне, микрофонду берчи. 3360. Ата, мен суроо берейин. Бул кайсы жерде? Şey bu yani memlekette yetişiyormuş. Нокаттын паспорт столу каерде? Bana Tokyan kaskasına. Bana Tokyan kaskasına. Кокжар. Bir ay yolda ikinci sumkağı saldım. Прямо сегодня. Бүгүн чечип алып, туурабы? Азыр барып кийин алып бардым. Hamcaklı şahit, men familiyam Hamçi, Kamal'dan şu şekilde oldum. Meni mana eldik köy boyunca bir üç mesele var. Kısaca. Birinci kulatıp yerge temin 2 ay önüne birigip su meselesi, şu bıyırlarının arka sınıfta boyunca su meselesi az kurmakçılık. Apşır'ın arjağında bir 10 kilometrin arjağında Tegilmeş'in suyu var, şu bizimler yaşadık. 3 kurban yok muydu? Şu mesele koyup gelecek de, bakayım şundan beri. Al yerde, uz küşelerde toz gerek, bir berjağı bir gerek, tam bir cüdüne girse. O şol su koydukta bana öyle çeşitlediler adam. Vardı geliyor şu su meseleni koyuyordu. Bizler kuyruğuş boyunca şu suda gelip alıp dedi yekatene bunu 3 atene bir gelip bazıları 3 atene okupadık. Nar yekatene su barkın düşüyor ılıyık adırı 50 metre içecek. O şehirde döndü bakıya kırıp 4 ay faydalattı dedim faydalattı. Kun makin gibi. O şehirde bu şehir kursa şu sezonda bir hikaye kacıydı toplanıldı. İkinci bana bizim Mavşat'ta mektebi 57. yılı ona vaktinde korkup men bulgancılık ada 70'e giriptim. Ada dışı içi masrokol ne işlerleri kışa salındı, içi kammış. Şu yerden Arak'ta Aşaköy'ünde bir 5-6 hastalangan muallimlerin kirgen oturgan yeri turası 2 metre çıkmaydı. Uzun 3 metre. Bu şehirde bir mektep ayavayda alındı. 700 françılar. Apşır'da mektebinde bir sallanacak. Üçüncü Kırgızistan boyunca deryalarımız, bana bizim Apşır'da deryalarımız. Apşır'da bir kup su, o yerde Galınlı'yı bölgen yerde yarı kup su kaldı. Demek ki bizde neyle ançamıcası zaman gördük. Ekskvatörler o içine düşüp alıp tumu taşını kazıda. Bayağı üstünde öyle katmarlı alıp koyuyorlar. Su sink ediyorlar. Şunu ekologiya degen var mı? Bilenlere bozuyor. Vardı yerde olsa gerek. Ekologlar yerine şarap degen yok mu? Bize dünyanın sonunda yaşlı ekonomika kriyelinde anı olmayışı da. Şu an kötü adayım. Yine sizin bulgan işlerinizin bizden kötüğünüzler Kudayım ömür versin. Bana oğlum Amerika'dan gelip Kırgızistan'da ayıptığı çağa bırakkan külükteydi çalıştırdı. Rahman. Жол берип коеюн, отура бериңиз, берип коеюн. Биринчи маселеңиз боюнча биз аны изилдейли. Элчек сиз изилдеңиздер, макулбу, Нуржатович. Ошону изилдеңиздер. Биринчи маселе боюнча, жанагы сууну бер жака буруш боюнча. Бул бир. Изилдеп туруп анан кийин айтасыздар. Экинчи маселеңиз мында мектеп боюнча. Мектеп боюнча мен сразу айтайын, ушул мектебиңерди куруп бергенге мен өзүм жооп берем. Макулбу? Сонун кылып туруп, мектептин проектин түзгүлө, даярдагыла, президентибиздин Турташтыруу фондунан акча бөлдүрүп берем. Сразу, макулбу? Анан мектеп салганда, расчетталгыла кийинки бир 50 жылга, хотя бы 100 жылга расчетталгыла. Ол жерде азыр ушул мектепте канча бала окуйт билбейм. Канча бала окуйт экен азыр? 120 бала окуса, дагы бир 20-30 жылда бир жерде бир 300 бала окуп калат. Ошон үчүн чоңураак мектеп салган. Макулбу? Ал эми жанагы сиз айткан проблема бул бар. Жанагы сайларыбыздагы, сууларды агып келаткандагы таштарды алабыз деп, курулуш кылабыз деп, курулуштар көбөйүп кетпеди. Азыр шагылдарды алабыз деп өтө көп зыян келип атат. Ушул боюнча биз азыр мына Жалал Абадда Көкар дарыясы деген билесиздер. Ошол жерде чечим кабыл алдык.
чечим кабыл алдык дагы бүт сайдын ичинен шагыл алууну токтоттук, чечим кабыл алдык. Так. Азыр ушул жерде бир дагы строй компания кирип, чоң Көгөрт дарыясынын ичинен шагыл албай турган болду. Бүттү. Аларга башка жерлерден жерлерди бөлүп бердик, баягы предпринимательдергечи. Мына тоон аласың, могул жерден аласың, могул жерден аласың деп зыян келбей турган жерден бөлүп бердик. Ошондой кылып бөлүп бериш керек. Аким уктуңузбу? Уктуңузбу? Мына ушул маселе силердин эле колуңардан келе турган иш. Ушул жасалган. Уктуңузбу? Ана губернатор менен кошулган. Жарайт, камчы. Рахмат. Так. Айтыңыз, микрофон бар. Assalamu alaikum. Kamçı Kılıçdaroğlu, hoş geldiniz. Benim belirlediğim sorun bu 15 yıldan beri de buradaki gubernatör, buradaki hakimlerine grup varında beni kendi bundayla Jöneköy'de sorun. Şu bizde 35 bin halkı var, aylık müddet bir jörgürücü, cebimde kartan kişiler, ulu kişiler var. Jörgürücü bir Orsa aytkanda bir tratuar yok da bizde. Bizde yıldan yıla yetin sanaya öyle köyde. Mına kışında kança avariyalar oldu, köp avariyalar bilmey kalanlar var, kança soruk etken, oşo. Anan ikinci mesele bizde en negizgisi hem geriler ana için bizge skor pomoz alıp bersanız bir iki skor pomoz. Bizde Sayuzdan kalan uazık bile tutar. Mına potansiyel oldu, şu uazıklar yetişmedi. Bizge en glavy skor pomoz bolsak da iki skor pomoz. 35 bin halkı var. Elge bir skoru sayız nuada uazık yetişmedi. İçinde hiç kanday abradovani hiç tekesi yok. Bakın. Ana üçüncü sıra bu en göğüylü mesele bizde Kuştöy degen ayır var da alak dep koydu bizce. 87. yılı Aşar yolunda mektep kurulgan 87. yılı. Azga je partası yok, je jakşı bir okta turgan doskası yok, je stoldары yok. Алардын Айбашев деген соседний жака бар окушат. Канча километр şu жаш балдар мери мектеп деп коет мурдагы. Ошол жерге барып окушат. Ушу Коштөй айылып өтөп мектепте bir менин атыма элин атына сурап bir караштырып берсеңиз, же чоңоч керек, же салыш керек. Эч кандай спорт зал жок, эч кандай условия, суулардан бери жок да арча. Калчак Кыржаев. Рахмат. Тротуарлар үшін министр тұрады, жаңа жол құрылды, жаңа жолдың тегерегіне трассаға ол тротуарлар құрылады. Туралы? Құрылудағы тез араны ішілері жасаған. Емен сіз жаңыз айла арасында депутат оқшайыз, мұна жолдар құрыла тұрған болса, мұна жолдар құрыла тұрған. Бұл жерге де тротуармен қоша құрасыңдар. Туралы? Барлық жерлерде тротуармен қоша құрылып отырады, азырчы. Ески малды ошонда ойледі. Мақұл ма? Бұл бір. Ананы скорый болсын. Скорыйды қайсын жерге? Ушыл айылға деп отасың. Скорый бара тұрған поликлиника бар ғой, жоқ деген. Же скорыйды алып алып, аяқпен ташып жібересің. Қай жерде поликлиника? Көкжарда. Андай болса мындай қыламыз, болып тұр. Мына екі скорыйда, мына мен өзіме жазғандарға, аларға мен жауап беремін де, мен азыр сразу бар ақшаны бөлем дағын, ошаны бүтірдім. Мұны мектебіңерді айттым, аны екі скорыйды жазым. Оны да қалып берейін. Бұл дем көптерде сұрай бермейді. Құрмат Олғанжы Қыдыршаевич. Айтты жатыр, не бұл? Mikrofon var. Mikrofon da çıkıyoruz. Sizin ayında. Bana. Aşağıya çıkıyoruz. Ben 3. bölümden buldum. Unutma gayri hükümetin durumunu. Hazır Tulatbayla kayrak karşılık kaldık. Bizde 1300 halk yaşaydı. Yeni oşa yerde köyde bizde en negizgisi su. Bizde bayağı en ayağı kızıl gelmişti. Su jetmeydi tavşanımız. Hastavoy da koyuyor. Köp daraklar kurgap gitti. İlgeri oşa kartoşka ekçili başka ekçili jaşılta ekçili jana kızıl gelaplar saççili hazır alamaz özünün kursağına da öldürülmeyi. Su yok, su jetmeydi. Yemi dağı bir mesele ilgeri bizde buna müracaat Жазып жазып сен, Yüreğim Gülmadın işleyen ispatlı olup жүрген kişi uşun karayolda tarsakamız. Uşu kişi köp yerlerde bayağı proyekti dayardap, murdaki hükümet birliktegilerge.
Испайрам Тақтек деген баяғы проект менен мынау Испайрам дариясын ушундайынан алып, буягы Төбөмойынга чейин ушу жетет дечиде. Ошол ойдон ошо киши өлгөндөн кийин токтоп калды. Даже азыр 1.300.000 бекен баягы немеде турат акчабыз. Жанагы марафон өткөргөнбүз. Жанагы депозитке коюп койгон. Азыр мына жерде Сайдахмат ажы бар, ал билет ошонун акчанын кожайыны. Ошондо турат. Эми ушул Испайрам Тактекти бир карап берсеңиздер дейбиз. Жаздасыңар караган ушуну. Маршрутун чыгарган. Аварийный положениядан бир 3 аким келип кетти. Канчалаган баягы заявлениялар түшкөн, аварийный положение башар метод менен болгон. Анан кийин ошонун баягы проектини бар жогун даярдаганга мына 3-жыл кетип баратат. Мына өкмөт башчы билет. Архитектурада жатат, акча өткөрүлгөн, Бишкекке барып, жанагы экспертизадан өтпөй жатат экен. Же акча сурап атабы, же башка сурап атабы, мына 3-жыл. Же о жерде жанагы аварийный положение жер титресе, даже немеси жок, жөн эле басып калат. Түшүнүктүү ата. Ошону бир карап берсеңиздер, мына жергиликтүү мына. Айттыңыз да проблемаңыз жазып алышты, булар бизге отчет беришет. Сиздерге ыраазычылык. Камчыбек Кыдыршаев, сизге, жанагы азыркы президентибизге, мен быйыл мына Сүкөлгө чейин бардым. Кайсы жерге кетип барасаң стройка. Мен бир стройка болгон жерди көрбөдүм да, машинада кетип барам. Көлгө чейин. Мынабы жанагы Баканбаевка кетип бараткан жолдорду, трассаларды, эми айыл кыштактын ичинде да стройка болуп атат. Рахмат сиздерге. Мурда каякта болду? Ayalçı berçi, ayalçıdan muayene çek. Şerefsiz mençeli göbeğinde 88 balası var. Çinaydan okup ayatayım siz. Men jene göbeğinde 88 balası var. Şerefsiz Meram olup 8 balasını taştı. Köyü bankrot olup kaldı. Жолдун катырайын сотунун ичине контролдо берсеңиз, бул 6 миллион карзы бар экен, 44 миллион түштү да. Бир доказательство жок. Караган. Ошо Караган. Болду, мына балдар карайт. Эми сиз акыркысы болосуз. Мен азыр болду кетем. Жаштарга бирөөсү айтыңыз. Дükkanın maçardığı Akşektaş'ta biz hizmetten şu cevap gelirse biz çok da biliyoruz söylüyoruz başladılar. Ana bizim mahallemiz biz biraz ayında durarız. Kocaman ayında arkadaştı. Başlarsay diye ayında durarız. Ayında biz 100 şartlı okuyucu var. Sadece yaşlar ballar var. Mektep yaşlarına ballar 100 şartlı. Bizim özümüzün ayında hiç bundan sos adek yok olduğuna baylaştı. Tomuşu ayında var okuyacaklar. Bizim üyler mesela spidometrede 4 basıp durup koyduğunuzda 5 kilometre çıkmadan. Şoğa özümüzün ayında mektep, fab, sapersenize yakşı bulurdu. Ana sos adektin mesnası var. Özümüzün hükümette baldan bakıp tedarik etmeden 2 yıl bu dokumentatsiya kılavuz, şu sosyalik sağlaması dergedip, şu demek tartışarkıda tedarik etmeden oşonun kanday jiyintiklari var, azır 2 yıl vakit mektep Bazı ayda mektepten kamp sıkılışınız gerekti. Televizyonda söylüyorlar da ben ağızda şunu ayttınız. Bizge şu sosyal bek boyunca yardım verişinde köpten sorular. 5 kilometre yolda balda bizde tağlarda köy böyle karşılıklar var. Ana gaz yol, boğunuz var mı? İyi yol boğunuz var. Şunda mesela balda bizim balda bayrağı yapıldı. Şu balda 2-3 gün bunu balda artık geliştirdi. Düşündüm. Çok güzel yerden veriyoruz. Bizde Kırgızlarlar şurada konoktordu sıylayın. Toktoğular ya, bağırlarını öldürtmüyor diye mi? Toktoğular. Değil mi? Buna şu toptan siz bir söylep koygulan söyle. Anam bol diyeyim, toktoğuyla. Buna kızlardan sorup da diyeyim. Ayıp bu. Hurmatly Kamchibek Kıdırşayev, assalomu alaykum birinchidan.
Endi mana samolyotga kelmay turibdi. Usul olishib, eng birinchi ko'zga suv masalasi. Ayet buna usul başlar. Men özümün ayının torunu neyin çekti? Vakir opasından çekleşken. Atım olmaz kazinan şeydi. Usul kanalın uzunluğu 33 kilometre. Usulun içinden 17 kilometre. Memleketin şu Vatkoz operay. Ayıncılarından 13 kilometre, 13 kilometre. Aynı hükümetin balansında da. Bolgunu usul aralıkta. 2,5 kilometre beton dolganda. Biz buna karşı usul boyunca işte malumat verirken Afrika böyle toplumlarında 2,5 kubaga жетпейді. Bu yıl gün ıslık bolgonuna baylanışlı usul suyun bölümü 0,7'ye düştü. Buna göre tamamında işte yıllar işler var. Usul ayı bütünlüğünden bir şey, Arap'ta gelen bir şey. Usul işler var. Usul jana buna asana aytmakçı, hıntıma ayına жетпейге 50% paketiye olmalı. Evet, canada tedirmeşten Allah'ın usulunu, takdetiniz usulunu Allah'ın o drangöz bir konu var. Bunun memleketli değerli keşfeti var. Biraz o içine hatalı usul kanalda tanıma işlerine usulü betonla olma. Usulü betonla versen, bana usul 33 bin meseleni asla kuladı faydalı bölümünde usul kanalı tazalamada hayal koyuyor. Bir eksik havadır. Bir eksik havadır. Düşündür. Buna o kelim düşünüp varsa kelim bayatlar da konumdur ona. Ne çıkar kızlar? Ne yaşar kızlar? Çok kızlar, ben çıkarım kızlar. Kızlar söylüyorsun. Bu erkeklerden daha kızların sözüymüş. Salmasıklar, Kulatıf yerine hoş gelipsiz. Men Kelber Koldoş Vatında Orta Mektebi'nin direktörü. Bizden mektep 2007 yılı Aşar yolu menen kurulgan. Uşul Kulatıf ayında hazırlığı günde 350 okucu var. Bizde spor plaşakka cevap türünde. Aktivizal spor sal yok. Onlar bizim de SYK yazında SYK ile sırtta oynaşan kalmanın var. Uşul 350 kulatif klaslarına dinler sağlayacak. Uşul bir aktivizal. Daniel, bu kızın aytgan uqtum, mekteптин директору ekan. Ошол жерде спорт площадкада жок экен, спорт залда жок экен. Актовый залда жок. Актовый зайча жок. Мындай. Ашар жол менен курулган экен. Ошол жерге азыр жакшы спорт зал и жакшы спорт площадка куруу керек. Всё давайте. Ашканасы да. Рахмат, түшүндүк. Оми, тышкы басмамын Аллах экбар. Кет.